Assalamu алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Бүгүн биз мына Мадина эжекебиздин үйүнө келдик. Бул жерде Мадина эжекебизге жараткан Алладан бир аз сыноо келген экен. Бутунда онкологиялык оору менен ооруп жатыптыр. Бул эжекебизге бардык момун мусулман бир туугандарыбыздан жардам сурайбыз. Кандай жардам десеңиздер, урматтуу туугандар, бул албетте акчалай жардам. Анткени бул эжекебиздин жакын туугандары, достору, бардык жакын инсандары ошол операция жасалуучу жарым акчасын чогултуп беришиптир. Азыркы учурда $5000 акчасы бар экен. Дагы $5000 акчасы чогулса, Кудай буйруса, Индияга барып, эжекебиз бутунан операциясын жасатып, момун мусулман бир туугандар, кайрымдуулук жасайт элем, жардам берет элем, кимге жардам берерди билбей жүрөм деген инсандар болсо, мына ушул эжекенин азыр видеонун алдына бардык реквизиттерин, банковский счетторун коебуз. Ушул аркылуу жөнөтсөңүздөр, бул эжекебиздин өзүнүн атына түшөт. Биз эч кандай акча каражатына аралашпайбыз. Бардык каражаттар эжекенин өзүнүн атына түшөт, үй бүлөсүнүн атына түшөт. Анан эң негизгиси ар бир эжеке боюнча маалыматты биз сиздерге тартып, качан Индияга жөнөйт, Индиядан качан келет, бардыгын биз сиздерге тартып, видео отчетун чыгарып беребиз. Кудай буйруса, сиздердин берген жардамыңыздар, сиздердин аманат кылып тапшырган акчаңыздарды дагы биз Кудай буйруса эжекебизге алып келип, видео отчеттун негизинде тапшырабыз. Ошондуктан бардык кайрымдуулук жасайм деген инсандар, кыргызда айтылат, кайрымдуулук адамдык парыз дейт. Ошондуктан колуңуздардан келсе, ушул эжекебизге бир жардам колун сунуңуздар. Бул жакта эң негизгиси Кыргыз Индия Медтур компаниясынын жетекчиси Гүлзат эжекебиз дагы олтурат. Ушул Гүлзат эжекебиз аркылуу бул эжекебиз Индияга барып операциясы жасалат. Кудай буйруса, ийгиликтүү операциясы жасалып келсе, биз аэропорттон тосуп алып өзүбүз жакшынакай сиздерге видео отчетун көрсөтөбүз. Мен Кыргыз Индия Медтур компаниясынын жетекчиси. Ушул эженин документтерин өзүбүз лично даярдап, Индиянын врачтары менен сүйлөштүрүп, диагноздарын жиберип, ал жактан Индиянын врачтары күтүп жатышат, тез аранын ичинде келгиле деп. Ушу ишенебиз, Кудай кааласа, ушу жетпей аткан акчалары чогулуп калса, тез бир 10-15 күн ичинде жолго узатып, Индияга жиберебиз деген үмүттөбүз. Кудай буйруса, бул эже Индияга барып шифасын таап келип, Кудай кааласа жакшы басып кетет деп ишенебиз. Мен мына 19-жылдан бери йотаман, 3,5 yıl болду йотканымга. Şu birinci operasyalarim Gratsko'da boldum, keyin operasyalarim, ikinci operasyalarim şu Bishkek'de boldum. Yıllarda menga protez koyamiz diyordu, şu pullarim yetmedi, ilojim yok, şu holatga tushib qoldim. Oxiri mana oyog'imda o'piq paydo bo'ldi.